Бүгүн 23-декабрда кыштын ызгар суугуна карабай тазалык ишканасынын кызматкерлери көчөлөрдү шыпырып тазалап эмгектенип жаткан учуру аларга жылуу маанай, жылуулук тартуулоо максатында Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин аппаратынын жаштары келип демилге көтөрүп, жакшынакай акция уюштуруп жатышкан чагы акцияны демилгелеп жаткан Маданият, маалымат туризм министрлигинин орун басары Ильязбек Балташев. Ал эми алар тазалык ишканасынын кызматкерлерине ичкилик, жылуу чай жана ошондой эле жегиликтерди жакшы маанай тартуулоо максатында жагымдуу үн менен музыка уюштуруп беришти. Биз эми Маданият, маалымат жана туризм министрлиги өзүбүздүн ошол жаштар эле чогулуп, азыр эми бул таң эрте суукка карабай мына ушул тазалыктын кызматкерлери көчөдө иштеп жүрүшөт. Ошолорго биз бир жылуу маанай, жакшы маанай, анан жылуу чай эми болбогон нерсе. Ошону тартуулап коелу деп жаштар демилге көтөрүп, ошону уюштуруп атабыз. Мына бүгүн бул жерге азыр ошол биздин министрликтеги жаштар эле өзүбүз демилге көтөрүп келдик да. Эстафетабыздын аталышы жылуу маанай деп айтылат. Бири-бирибизге ушул жылуу маанай гана тартуулайлы. Баарыбыз ушундай болсун деп элечи. Анан бул эстафетаны биз Маданият, маалымат жана туризм министрлиги мындан кийинкисин буюрса бир башка бир мекемеге же министрликке өткөрүп беребиз. Алар дагы буюрса ошол биздин эстафетаны алгандан кийин ошол өзүнүн эле тегерегиндеги иштеп аткан мүмкүн тазалыктын кызматкерлери же болбосо түнү менен кызмат кылган көчөдөгү баягы тартип сакчылары бар. Ошолорго өткөрөбү, иши кылса бир жылуу маанай тартуулаш керек да өздөрүнөнчү. Азыр эми биз өзүбүзчө сүйлөшүп, биздеги ошол эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине өткөрүп берип атабыз. Эми алардын кызматкерлери качан уюштурат, эми алар өздөрүнүн эрки. Биз аларга өткөрүп берип коебуз. Биздики болсо биздин кызматкерлер эртең менен 7-де биздин министрликке келип, ошол жерде мына термосторго ысык чайларын кайнатып алып, 7-ден бери баштап келип атат. Азыр мына 8 болуп калды саат. 9-да жумушубузда кадимкидей барып отуруп калабыз. Эч кандай жумуш кабыл тоскоол болбойт. Таң эрте эле болгон, бүгүн таң эрте ойгонуп койдук ошол эле. Бирок көп эле кишилер келет. Кичине болсо дагы колдоо көрсөтүп коелу деп элечи. Сизге эң жакшы мүмкүнчүлүгүңүздү берип аткан силерге чоң рахмат. Барыңыздар бар болуңуздар. Элибиз аман, жерибиз тынч болсун. Аман бололу, бар бололу. Андан сиздер үчүн дайыма бири-бирибизге жүрөктөн чыккан жакшы сөздөрдү айтышып жүрөлү. Жылуу маанай тартуулап жүрөлү деп. Жүрөк сыры деген авторлук ырым менен бүгүнкү сиздердин маанайыңыздарды көтөрүп койгулуса деп. Рана. Kolum çaşlı göçölerden gökürüm, kolunamın boş olsam atız görüm. Oğlum kanlı sura bakım, aytpağım, 30 yaştan benim uşağım görüm. Yaşıtıp ben ulu ayğa, ezim beni.
Farkında bilgenlerden esinlemin. Kurkurak bozdu çok sezimlerim. Pazardan qaytıp gelgen kezim benim. Bağlasın bağlamasın başka biri. Farkında bilgenlerden, sırrında bilgenlerden esinlemin. Öte çoğun anı biz bağlayız. Sizlerge çoğun razıçılık bildiririz. Ömrüңөр uzun bolsun, densolukta bolgula. Übülöңөр menen baktı talaylı, baktılуу bolgula. Uzun ömür sizlerge. Анан азыр мояка мындай мүмкүн болсо монтип туруп бересизби? Полу круг болуп биз деген азыр Çok oldu. 1, 2, 3. Ağzınız saksızdan olsun. Şu elge ıntımақ rızkı bereke versin. Kışılık olsun, kanınız saksı kan olsun dağı eldi başkası. Amin. Кыргыз Республикасы Маданият маалымат жана туризм министрлигинин жетекчилиги тарабынан жана жаштардын атынан ушу тазалык кызматкерлерин колдоо максатында, аларга ыраазычылык билдирүү максатында ушундай акция өткөрүп атабыз кичинекей. Алардын эмгегин баалайбыз, биз билебиз. Ошон үчүн ар дайым көңүлдөрү ток болсун, маанайлары дайым маанай болуп турсун. Үй бүлөлөрүнө бакыт каалайбыз, ошо эмгектерин баалайбыз, эң чоң эмгек кылышып атышат бизге. Ошо ыраазычылык билдирүү максатында ушундай акция өткөрдүк. Шаарыбыздын ошол тазалыгын дайым сактап келген биздин ушул тазалык ишканасынын кызматкерлерине ушундай бүгүн жылуу маанай деген акция ушу Маданият маалымат жана туризм министрлиги тарабынан, жетекчилиги тарабынан уюштуруп, жаштардын колдоосу мына демилгеси менен бүгүн көрүп атабыз. Аябай жакшы иш-чара болду. Көңүлүн көтөрүп, баягы духуна дух берип, кошуп, кичине да болсо, аз да болсо биз өзүбүздүн баягы колдообузду көрсөтүп койгонго аракетибизди жасадык. Биз ойлойбуз, эми бул эстафета мындан ары күч алып, башка ишканалардагы, башка органдардагы ушундай биздин эмгекчил, мээнеткеч кызматкерлерге жардам көрсөтүп келет деген үмүттөбүз. Бүгүн ушул биз аз да болсо өзүбүздүн салымыбызды кошолу деп чечтик. Анткени айланып чөйрөнүн тазалыгы ар бир жарандан көз каранды эмеспи. Ошондо биз ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып ушундай өзүбүздүн тазалыгыбызды жашап аткан үйүбүздөн баштап чөйрөбүздөгү тазалыкты сактасак, мен ойлойм бул биздин жан дүйнөбүз дагы ушунчалык тазарат депчи. Ошондуктан бул тазалык кызматкерлери кышы жайын эч суукка, ысыкка карабай ушул биздин жашообуздун тазалыгын камсыз кылып аткандыктан биз да өзүбүздүн аз да болсо салымыбызды кошолу деп чечтик да. Бул жерде биз ушул тазалык кызматкерлерине күнү түнү иштеп жаткан тазалык кызматкерлерине, аларга көмөктөшүп жаткан баардыгына биз терең ыраазычылык билдиребиз, иштерине ийгиликтерди каалайбыз. Ар бирибиз ушундай тазалыкты сактоого аракет кылсак, биздин коом да ушунчалык тазарат деп ойлойбуз. Ишиңиздерге ийгилик, рахмат. Баягы мындайтканда моральный дух биздин балдардын моральный духту көтөрүп мындай келгениңизге силерге дагы чоң ыраазычылык. Анан ошо аябай чоң жакшы демилге көтөрдүңөр. Негизичи мындайды чанда эле да, мындай мамлекеттик органдан келип, мындай өзүңөр баш болуп, ошо жумушчуларыбызга көңүл буруп аткандарга рахмат. Анткени биздин балдар мурун эми мындай да машина менен өтүп баратып эле мындай четинен ошо жилеткасын эле көрүп калчык да. Булардын иши кандай, эмне болуп атат, үшүп атабы, шишип атабы, көбү элдер мындай көңүл бурчу эмес да. Бирок азыр мына ошону билип, баалап келип аткандарына силерге ыраазычылык. Дайыма ошол шаарыбыздын тазалык үчүн көрүктөндүрүү жагынан, баардык жагынан камыңыздарды көрүп, суукка карабай иштеп аткан ошол сиздерге да чоң рахмат. Буюрса эми мындай да максат баягы илгери Фрунзе эң жашыл, эң таза шаар деген кандай аты ысымы бар экен. Эгерде ошого кайрадан келип алсак, мындай бактарактары көп болуп, таза шаар, ошо жашыл шаар деген эмеге келип алсак, анда мен ойлойм да, жакшы эле болот болуш керек биздин балдарга. Рахмат,
Рахмат силерге да рахмат чоң.